Январь айынан баштап Ош мамлекеттик университетинде турникеттер орнотулуп, кампустук карта долбоору иштей баштады. 31 январь күнү университеттин ректору Канибек Исаков баштаган ректорат жамааты жана профсоюз уюмунун төрагасы Абдижапар Акыловдор өкмөттүк жана Ош шаардык муниципалдык ипотека программаларынын негизинде турак жайлуу болушкан жамааттын мүчөлөрүн жеринде куттукташты. 13 февраль күнү Ош мамлекеттик университетинде окуу процессин жаңы сапаттык деңгээлге көтөрүүгө шарт түзгөн дата борбор ачылды. Февраль айында университетте эмерек жасоочу окуу өндүрүштүк жана ишкана пластик эшик терезелерин чыгаруучу окуу өндүрүштүк лаборатория иштей баштады. 2017 жылдын январь айынан баштап Ош мамлекеттик университетинин жамааты негизги кызматтык акладына буга чейинки кошулган стимулдардан сырткары 30-40% чейин кошулган эмгек акыларды ала башташты. Март айынын башында Ош мамлекеттик университети менен Кореянын Чоңбук улуттук университетинин ортосунда академиялык мобилдүүлүк багытында түзүлгөн келишимдердин алкагында университеттин эл аралык мамилелер факультетинде билим алып жаткан 9 студент Чоңбук улуттук университетинен билим алып келүүгө жөнөп кетишти. 24 март күнү Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин журналистика адистигинин студенти Осмоналы кызы Мерим жана дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин студенти Султаналиева Насихат прогрессивдүү демилгелер фондунун намыс стипендиясына ээ болушту. Ош мамлекеттик университетинин 37 студенти жана 4 окутуучусу академиялык мобилдүүлүктүн алкагында 10-14 апрель күндөрү Казакстандын Нархоз университетинде өткөн экинчи эл аралык жумалыкка катышып келишти. Ош мамлекеттик университетинин ректору Канибек Исаков 22-28 апрель күндөрү Испаниянын Кадис университетинин чакыруусу менен иш сапарда болуп келди. Биргелешкен кызматташууну арттыруу максатында эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде Ошму менен Кадис университетинин ортосунда Кыргыз Европа факультетин ачуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. 19 май күнү Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү дастанчы, ырчы обончу, композитор, акын Ош мамлекеттик университетинин профессору Жолболду Алибаевдин 70 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чара Ош мамлекеттик университетинин демилгеси менен Ош улуттук драма театрында болуп өттү. Казакстандын аккредитация жана рейтинг боюнча көз карандысыз агентствосу Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин демилгеси менен Ош мамлекеттик университетинин базасында эксперттерин окутуу боюнча 24-25 май күндөрү 2 күндүк семинар уюштурушту. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлиги, Ош мамлекеттик университети, Иса Коноевич Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы жана башка бир нече уюмдардын жетекчилиги менен биргеликте Ош шаарында биринчи жолу 2017 жылдын 18-19 майында Кыргызстандын үй-бүлөлүк дарыгерлеринин экинчи курултайын Ош мамлекеттик университетинде өткөзүштү. 31 май күнү инвестициялык долбоордун алкагында ишке ашкан Кыргыз-Кытай факультети үчүн курулган жаңы окуу имараты менен жатаканасынын ачылуу аземи болуп өттү. Окутуунун сапатын дүйнөлүк талаптарга ылайык көтөрүү максатында Кыргыз-Кытай факультетинин жаңы окуу имаратын жана жатаканасын куруу үчүн Кытай эл республикасынан $800,000 грант алынып, 600 орундуу 5 кабаттуу окуу имараты жана 160 орундуу 5 кабаттуу жатакана курулуп, пайдаланууга берилди. 2017-2018 окуу жылына карата университетте Кыргыз Европа факультети, кино академия, IT академия ачылды. 21 июль күнү Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин жаңы окуу имаратынын пайдубалына капсула салынды. Искусство факультетинин студенттери жана аларды тарбиялаган окутуучулар үчүн учур талабына жооп бере турган имарат куруу окуу жай жетекчиси Канибек Исаковдун 5 жыл мурдагы көксөөсү болуп келген. Убакыт келип, каржы маселеси да чечилип, ушул жылдын июль айында капсула салынып, 5 кабаттуу имараттын курулуш иши да башталган. Август айында Ош мамлекеттик университетинин Арашан гуманитардык институтунун кампусуна жаңы спорттук комплекстин жана окутуучулар үчүн мейманкана тибиндеги батирлердин курулушуна капсула салынды. Бул курулушка Ош мамлекеттик университети менен өз ара мазмундуу кызматташтык жүргүзүп келе жаткан ТИКА уюму демөөрчүлүк көрсөтүүдө. Түркиядагы Жумхурият университетинин ректору профессор Алим Улдуз баштаган делегация 17 август күнү Ош мамлекеттик университетине атайын иш сапары менен келишип, университеттин ректору Канибек Исаков менен жолугуп, биргелешкен кызматташтыктар боюнча маселелерди талкуулашты. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин 30 августтагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндөгү указында Кыргыз Республикасынын социалдык, экономикалык, руханий жана интеллектуалдык деңгээлин жогорулатууга өзгөчө салым кошкондугу үчүн Ош мамлекеттик университети даңк ордени менен сыйланды.
Билим күнүнө арналган жыйында Ош мамлекеттик университетинин ректору профессор Канибек Исаков 2017-2018 окуу жылына карата кайрылуусу менен тааныштырды. Кайрылууда 2016-2017 окуу жылындагы университеттин ийгиликтери боюнча маалымат берилди жана жаңы окуу жылына карата алдыга коюлган максаттар айтылды. Ошондой эле 2017-2018 окуу жылы Ошмуда адамдык мамилелерди өркүндөтүү жылы деп жарыялангандыгы белгиленди. Кыргыз Европа факультети студенттерге 5 адистик боюнча билим берүүнү баштады. Испаниянын Кадис университети менен биргеликте ачылган Кыргыз Европа факультетинде окутуу англис тилинде жүргүзүлүп, учурда Европа таануу, лингвистика, эл аралык бизнес жана башкаруу, эл аралык туризм, эл аралык жана европалык укук адистиктерине студенттер кабыл алынган. Ош мамлекеттик университетинде илимпоз, педагог, философия илимдеринин доктору, философиянын жана социологиянын профессору, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, Ошмунун билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер, философия жана политология кафедрасынын башчысы Токтосун Аттокуровичтин 80 жылдык мааракеси белгиленди. Түркмөнстандын борбору Ашхабад шаарында болуп өткөн жабык имараттагы 5-Азиялык оюндарында Ош мамлекеттик университетинин педагогика жана дене тарбия факультетинин 2-курсунун студенти эркин күрөш боюнча спорттун чебери, алыш күрөшүндө эл аралык класс боюнча спорттун чебери Мамарасул кызы Алтынай алыш күрөшү боюнча алтын медаль, түркмөн күрөшү боюнча күмүш медалга ээ болуп, Кыргызстандын курамасынын капчыгын 2 медаль менен толуктады. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сапар Исаков Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында 26 сентябрь күнү Ош мамлекеттик университетинин ишмердүүлүгү менен таанышып, өкмөттүн таза коом, жаңы доорго 40 кадам программалары менен студенттерге маек курду. Ош мамлекеттик университетинде 29 сентябрь күнү филология илимдеринин доктору, профессор, Кыргызстандын, коңшу мамлекеттердин илим чөйрөсүндө көрүнүктүү окумуштуулардын арасында кадыры артып, өзүнүн шакирттерин өстүрүп, тарбиялап, жол көрсөтүп, өзүнүн илимий мектебин түзгөн Капар Зулпукаровдун 70 жылдык мааракесине арналган «Языки в лингвоэтно-культурном пространстве Кыргызстана» деген аталыштагы эл аралык конференция болуп өттү. Ош мамлекеттик университети менен Чехия мамлекеттик Батыш Чех университетинин ортосунда академиялык мамилдүүлүктүн алкагында кызматташуу жөнүндө 2 тараптуу келишимдердин негизинде 8 студент билим алууга келишти. Алар 2 октябрь күнү Ош мамлекеттик университетине экскурсия жасашып, университеттин жетекчилиги менен жолугушту. Ош мамлекеттик университетинин дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин 4-курсунун студенти Насыйкат Султаналиева жана табияттануу жана география факультетинин 4-курсунун студенти Марат уулу Нуристан Кыргыз Республикасынын президентинин 50 000 сом өлчөмүндөгү стипендиясына жана ардак грамотасына ээ болушту. 2017 жылдын 5-6 октябрында Ташкент шаарында Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев жана Өзбек Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев катышкан Кыргызстан-Өзбекстан көргөзмө жарманкесине Ош мамлекеттик университетинен атайын өкүлдөр катышып келишти. Чехия мамлекеттик университетинин Батыш Чех университетинин философия жана искусство факультетинин деканы Павел Варжека жана декандын орун басары Давид Шамт баштаган делегация Ош мамлекеттик университетине атайын иш сапары менен келип, 23 октябрь күнү ректор Канибек Исаков менен жолугушуп, эки университеттин өз ара кызматташуусу жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, факультеттерде конок лекцияларды өтүштү. Ош мамлекеттик университетинин ректору профессор Канибек Исаков ноябрь айынын башында Кытай Эл Республикасына болгон иш сапарынын алкагында Кытайдын абройлуу алдыңкы университеттеринин бири болгон Пекин чет тилдер университетинде жемиштүү жолугушууларды өткөрдү. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында жакын арада Пекин чет тилдер университетинде Ош мамлекеттик университети менен биргеликте кыргыз тилин үйрөтүү борбору ачылаары маалым болду. Ноябрь айында Ош мамлекеттик университетинин 15 профессору Кытай Эл Республикасынын Пекин шаарындагы жогорку окуу жайларда тажрыйба алмашып келишти. Белгилей кетсек, 2015-2016 окуу жылында да Ош мамлекеттик университетинде эмгектенген 16 профессор Шанхай шаарында болушуп, бир топ университеттеринде кызматташуу алкагында жолугушууларды өткөрүп келишкен. 10 ноябрь күнү Андижан мамлекеттик университетинин делегациясы Ош мамлекеттик университетине иш сапары менен келишти. Делегациянын курамы 8 өкүлдөн туруп, алар университеттеги факультеттер менен жеринде таанышып, кызматташтыктар жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. 24 ноябрь күнү Ош мамлекеттик университетинде химия илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын илим жана техника тармагы боюнча мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер профессор Алтыбаева Дилбар Тойчиевнанын 70 жылдык юбилейине арналган химия жана химиялык технологиялардын заманбап проблемалары, табияттануу жана гуманитардык илимдердин актуалдуу маселелери деген аталыштагы эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү.
Чехия мамлекетинин Батыш Чех университети менен Ош мамлекеттик университетинин ортосундагы академиялык мамилдүүлүктүн алкагында кызматташуу жөнүндө эки тараптуу келишимдердин негизинде Ошмунун эл аралык мамилелер факультетинен 7 студент, 1 окутуучусу менен Чехиянын Пальзен шаарындагы жайгашкан Батыш Чех университетинде 9 октябрдан 13 ноябрга чейин 5 жума билим алып келишти. 1 декабрь күнү Ош мамлекеттик университетинде бирдиктүү терезе долбоору ишке кирди. 5 декабрь Ош мамлекеттик университетинин илимий иштери боюнча проректору Идрис Кенжеев башында турган 12 адамдан турган делегация Андижан мамлекеттик университетинин чакыруусу менен иш сапарда болуп келишти. 2017 жылдын 1 декабрынан тартып университеттин кызматкерлерине салыштырмалуу кызматтык акылатына буга чейинки кошулган стимулдардан сырткары негизги кызматтык акылатына 30-40% чейин кошулган эмгек акыларды ала башташты. Ош мамлекеттик университетинде эмгек акы соңку 6 жыл аралыгында 7 жолу жогорулатылды. Литванын Вильнюс шаарында 8-10 декабрь күндөрү алыш белбоо күрөшү боюнча Европанын кубогуна арналган дүйнөлүк мелдеште Ош мамлекеттик университетинин педагогика жана дене тарбия факультетинин 2-курсунун студенти Мамарасул кызы Алтынай 70 килограммдык салмакта жеңишке жетишип, алтын медалга ээ болуп, диплом менен сыйланды. Университеттин жамааты Алтынай Мамарасул кызын 11 декабрь күнү Ош эл аралык аэропортунан тосуп алышып, жеңиши менен куттуктады. 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча Ош мамлекеттик университетинин Конфуций институтуна жылдын мыкты институту номинациясы, ал эми Ош мамлекеттик университетинин ректору профессор Канибек Исаковго жылдын мыкты жетекчиси номинациясы жана алтын медалы ыйгарылды. 14 декабрь күнү Иман Адеп маданият жылына арналган этно-педагогика заманбап социумдагы этно-маданий дөөлөттөрдү сактоонун фактору катары деген аталыштагы эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү. Ош мамлекеттик университети Таза коом улуттук программасынын негизинде келечек билим мобилдик тиркемесин ишке киргизди. 20 декабрь өкмөттүн жаңы доорго 40 кадам долбоорунун алкагында Таза коом улуттук программасын ишке ашырууда санариптик технологияны колдонуу аттуу илимий практикалык конференциясы болуп өттү. Акыркы 4-5 жыл аралыгында Ошмунун коррупцияны демонтаждоо жана алдын алуу боюнча бир топ иштер жүргүзүлдү. Сессия мезгилинде ишеним телефондорун уюштуруп, таза сессия үчүн коррупцияга каршы күрөшүү деген акциялар өткөрүлүп турат. Университетте 5-6 жылдан бери коррупцияга каршы комиссия иштейт. Анын төрагасы университеттин профсоюз уюмунун төрагасы. Андан сырткары окуу жайдын акыйкатчы кызматы да студенттер менен тыгыз иш алып барат. Ал студенттер менен жетекчиликтин ортосундагы көпүрө болуп саналат. Аларга ишеним телефон кызматы, ишеним кутучасы аркылуу студенттер каалаган маселеси боюнча байланышта болот. Студенттердин келишимдик акысын төлөөнү ыңгайлаштыруу максатында ар бир студент жеке коду менен терминалдар аркылуу төлөө уюштурулган. Окуу жайдын кассасына төлөнгөн мезгилде болсо студенттердин санынын көптүгүнөн мөөнөт көбөйүп, бир топ маселелерди жаратчу. Бул иш-аракеттер көйгөйлөрдү чечүү менен катар студенттерге ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү болуп саналат. Ошмунун информациялык базасынын маалыматтарынын көчүрмөлөрүнүн чоңдугунан жана жылдан жылга өсүүсүнөн төмөндөгү жумуштарды автоматташтыруу, маалыматтарды бекем сактоо жана заманбап технологияларды пайдаланып, окуу процессинин сапатын ишмердүүлүгүн жогорулатуу максатында дүйнө жүзүндөгү ири дата центрлеринин географиялык алыс жана башка чет мамлекеттерде жайгашкандыгынан өндүрүштүк зарылчылык келип чыгып, Ошмунун чакан дата центри курулган. Учурда окуу жайда жогорку квалификациялуу окутуучулар эмгектенишет жана алардын билим берүүсүн текшерүү максатында студенттер тарабынан анкетирлөө иши жүрүп турат. Ал кышкы жана жазгы сессиядан соң өткөрүлөт. Анкетирлөө окутуучу студенттин көзү менен деген аталышта. Бул нерсе башта кагаз түрүндө болуп келсе, азыр автоматташтырылган система менен онлайн түрдө өткөрүлүп жатат. Ар бир студент көз карандысыз тестирлөө борборуна кирип, логин паролин жазып, окутуучуларга мүнөздөмө бере алат. Студенттер 5 баллдык системага чейин баалай алышат. Университеттин администрациясы
системасы кандай иштеп жатат, окутуучулар сабакты мыкты өтө алабы, коррупцияга жол коёбу, койбойбу деген суроолорго студенттер анонимдүү жооп бере алышат. Бул нерсени былтыр жамаат менен тааныштырып, анкетирлөө жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында 2 окутуучуга эскертүү берилип, 2 окутуучуну жумуштан кетирүүгө мүмкүнчүлүк жаралган. Анкетирлөөнүн соңунда окутуучуларга же жетекчиликке ой пикир сунуштарын калтырса болот. Окуу жайдын көз карандысыз тестирлөө борборунан сырткары ар бир факультетте компьютердик класстар уюштурулган. Анын негизинде ар сессия мезгилинде студенттердин билим деңгээлин түздөн-түз Авен системасынын коюлган графиги боюнча доступтар берилип текшерилет жана автоматтык түрдө системага түшөт. Аны кайрадан оңдоп түзөөгө болбойт. Бул менен студенттин алган билимин компьютердеги тест менен баалашат жана атайын белгиленген балдар аркылуу баа автоматтык түрдө коюлат. ОШМУнун мамлекеттик экзамени өткөрүлө турган аудиторияларга видеокамералар орнотулган. Ар жылы мамлекеттик экзамендер видеокамерага тартылып, записи сакталат. Видеокамераларды орнотуу боюнча тендер өткөрүлүп, 4 компания катышкан. Буюрса мамлекеттик аттестацияда ар бир каанаага камералар орнотулуп, жооптуу адам дайындалды. Сынак күнү экзамен алган аудиториядан башка жерге доступтар толугу менен жабылат. Окуу жайда студенттерге татыктуу билим берүү максатында тынымсыз жеңилдиктер жана мүмкүнчүлүктөр түзүлүп турат. Алардын бири Келбил мобилдик тиркемеси. Бул тиркеме окуу процессинин айрым аспектилерин автоматташтырууга мүмкүндүк берет. Ошону менен бирге студенттерге университеттен тышкары маалыматтарды камсыздайт. Колдонуучу Play Market'in өзүнүн телефонунан поисковикке Келбил деп жаза турган болсо, мындай бир формасы чыгат, Келбил приложениянын. Аны ачкандан кийин установить кнопкасын басыш керек. Программа көчүрүлгөндөн кийин төмөндөгүдөй экран чыгат. Бул жерде я студент, я преподаватель тандаш керек. Анткени приложение студенттер жана мугалимдер үчүн түзүлгөн. Эгерде студент болуп кире турган болсок, я студентти тандайт. Экинчи терезе ачылат. Бул жерден логин жана пароль териш керек. Логин, пароль бул университет тарабынан берилген. Ар бир студент үчүн индивидуалдуу логин, пароль берилет. Деканат тарабынан ошол логин, пароль терип кирет. Киргенде экранда мындай төмөндөгүдөй форма ачылат. Бул жерде студенттин сүрөтү, аты жөнү, группасы менен чыгарылып берилет. Бул приложениянын азыркы учурда эмнелерди алууга, көрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Уведомлениялар. Бул университет тарабынан же деканат тарабынан ар түрдүү маалыматтар берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз. Мындан сырткары, мисалы, сессия убагында, сессияга чейин модулдар маалында ар бир предметтен мугалим балл койгондон кийин автоматтык түрдө студенттин телефонуна келип түшөт. Мисалы, ошол математика предметинен 25 балл алынат. Кийинкиси бул расписание кетип атат. Расписание эмнеси менен ыңгайлуу? Бул жерде расписание өзгөргөн сайын, мисалы, студент ошол корпуска барып, расписанияны караштын кереги жок. Автоматтык түрдө телефонуна түшөт. Бул жерде саат канчада башталат, эмне деген предмет, кайсы аудиторияда жана мугалим ким. Кийинкиси учебный карточка. Биринчи курсунан азыркы учурдагы окуган семестрине чейин толук маалымат чыгып келет. Кандай дисциплиналарды окуду, алар канча кредиттен турган, канча балл алды жана ал кандай баага татыктуу болду. Кийинки көйгөйлөрдүн бири бул контракттык формада окуган студенттер үчүн бул биринчиден төлөмдөрдүн бардыгы терминал аркылуу, банк аркылуу өткөн. Анын ичинен терминал. Эгерде терминал менен төлөй турган болсо, программа автоматтык түрдө жана оперативдик тест келип түшөт. Терминалга кантип төлөйбүз деген жерге келгенде ушул маселе келип чыгат. Шифр оплаты. Бул шифр оплаты студенттин кыймылы менен өзгөрүп турат. Эгерде студент группа алмаштырган болсо, же кийинки курска өткөн болсо, шифр алмашат. Ошол алмашкан жерде студент мисалы шифрын табуу мүмкүнчүлүгү бир аз кыйын болуп калат. Анткени ал шифрды бир гана деканат берет. Деканаттын дайыма эле убактысы боло бербейт. Ар бир студенттин шифрын өзгөргөн сайын көрсөтүп берүүгө. Тиркеменин жардамында студент ошол терминалдын жанына барып туруп, акыркы учурдагы шифрын көрүп алат. Андан кийин канча контракт өгүш керек, канча төлөдү жана канча карзы бар. Мындан сырткары поддержка деген функциясы бар. Бул жерде WhatsApp аркылуу өздөрүнө керек болгон суроолорду бере алат. Бул сыяктуу түзүлүп жаткан тиркемелер, аткарылып жаткан иш-аракеттер студенттер үчүн гана эмес, ата-энелерге да кыйла ыңгайлуулук жаратты. Анткени балдарынын жетишкендиктерин көзөмөлдөй алышат. Аны менен катар окуу процессине тиешелүү маалыматтарды тез, жеңил жана кечиктирбестен ала алышат.
Жогорку окуу жайды бүтүргөн соң бардык эле студенттер айланма баракча толтуруу аркылуу диплом алышат. Бул бир топ убакытты талап кылып көйгөй жаратып келген. Азыркы тапта бул көйгөйдү чечүү максатында бирдиктүү терезе долбоору иштелип чыкты. Бул кандай жолдор менен ишке ашат жана ал үчүн кандай документтер менен келүүгө тийиш? Чогуу назар салалы. Бул бирдиктүү терезе долбоорун ишке ашыруу тапшырмасы 18 мүчөнү камтыган жумушчу топко тапшырылган. Акырында төмөндөгүдөй жыйынтыкка ээ болушту. Бирдиктүү терезе долбоорунун иш процессин жогорудагыдай элестетүүгө болот. Мында бир жумушчунун кабыл алуусунда эле айланма баракча толтурулуп убакытты үнөмдөөгө болот. Ал эми негизи айланма баракча 10 пунктту камтып, анын ар бирине барып кол койдуруп, мөөр бастырып келүүгө туура келчү. Алар контракт боюнча декандын орун басары, жатакананын коменданты, кадрлар башкармалыгы, ошмунун паспорт столу, китепти сактоо бөлүмү, факультеттин китепканасы, маркетолог, аудитор, карьера борбору, аскер комиссариаты. Анын ичиндеги 4 пункт авиен системасындагы маалыматтарга таянат. Ал эми экөө авиен жана 1С менен иш алып барат. Китепти сактоо бөлүмүнө келсек, ар бир студенттин карызы бар же жок экенин авиен системасынан көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Карьера борбору болсо ошмуда бүткөн студенттердин кайсыл жерге окуусун улантуу үчүн кетип жатат, кайсыл жерге жумушка орношту, ушул тууралуу окуу жайга маалымат алып калуу максатында анкетирлөө жүргүзөт. Бирдиктүү терезе жумушчусу студент тууралуу маалыматтарды авиенден такташтырганга чейин анкетирлөөнү толтуруп турат. Жалпылап алганда төмөндөгүдөй көрүнүштө. Алгач студент келет, өздүгүн тастыктаган документти берет. Эгер окуу төлөмдөрүнөн, китепканадан же документтеринен көйгөй болсо, бухгалтерия, кадрлар башкармалыгы, китепти сактоо бөлүмүнө кайрылат. Эгер баары туура болсо, анкета толтуруп, карызы жок деген кагазды алып эле дипломун ала алат. Ал эми окууну аяктаганы тууралуу көбөлүгүн ошмунун архивинен алат. Илим жана техниканын өнүгүүсү менен дүйнө жүзүндө болуп көрбөгөндөй окуялар болуп, ачылыштар жана эмгектери жаратылып жатат. Бул эмгектин канчалык деңгээлде баалуу экенин билүү үчүн атайын программаларда колдонулат. Тилекке каршы ал программа акысыз болбогондуктан көпчүлүк окуу жайлар аны колдоно беришпейт. Ошмунун кызматкерлери эмне үчүн биз өзүбүз ал программаны иштеп чыксак болбойт деген маселени коюшуп, студенттердин изилдөө иштерин, бакалаврдык диплом, магистрдик диплом, курстук иш, рефераттардын баарын плагиатка текшерүү үчүн атайын электрондук көзөмөл системасын иштеп чыгышты. Ал Антиплагиат Pro деп аталат. Бул программаны колдонуу үчүн алгач Антиплагиат Pro ошсу чекит.kg сайтына кирип, логин паролин жазат. Андан соң аты жөнү жазылган программанын иштөөчү терезеси ачылат. Ал жерге текшерилүүчү текстти кадимки белгилөө жүргүзүп, көчүрүп алып, программага таштап текшерүү баскычын басат. Программа болсо ал жазылган эмгектин канчалык деңгээлде оригиналдуу экенин, канча пайызы интернет булактарынан алынганын чыгарып берет. Ошону менен бирге кайсыл сайттан алынган, кандай сөздөрү, сүйлөмдөрү дал келип жатат, баарын көргөзү берет. Ал эми четине жазылган иштин канча пайызы автор өзү тарабынан жазылгандыгы чыгат. Бул текшерүүнүн жыйынтыгын печатка берсек, төмөндөгүдөй жыйынтыкка ээ болобуз. Студент жазган эмгегине ушул кагазды тиркеп баруусу керек. Эгер бул маалыматты туура эмес чыгарып келген деген ой болсо, программага мугалим өзүнүн парологинин жазып кирип, текшерүүнүн жыйынтык номерин жазып издөө кылса, ошол эле студенттин жыйынтыгын түздөн-түз көрө алат. Эгерде студенттин иши канааттандырарлык болбой, аны мугалим өткөрүп кое турган болсо, программанын жыйынтыктарынын базасы сакталып турган жерде оңой эле билсе болот. Анткени ал кызыл түстө болуп көрсөтүп коет. Бул система аркылуу магистратура жана PhD бөлүмүндөгү тиешелүү билим берүү багыттары боюнча аткарылып жаткан 2016-2017 окуу жылындагы магистрдик диссертациялар текшерилсин деген буйрук чыккан. Жыл сайын текшерилүүгө салынуучу иштердин саны белгиленип, кайсы факультет канча пайызын текшерүү менен баалады. Бул тууралуу да маалыматтар базада сакталат. Айта кетүүчү нерсе, бир студент өз ишин 3 жолу гана текшерүүгө салса болот. Эгер биринчи текшерүүдө көпчүлүгү интернеттен алынган болсо, экинчи текшерүүнүн убактысы бүткөнгө дейре. Башкача айтканда, 10 күн ичинде оңдоп түзөп программага салуусу керек.